toma.s.95 bilen gmail.ru дейбиз дагы. Ылдыйына жанагы түзгөн жаңы паролубузду жазабыз. Почтанын паролу эмес, клиентский порталга жаңы пароль түздүк, ошону жазабыз. Тамара 2021 дедимби? Байти кылабыз дагы, кирип туруп ушул жерден анан өзүбүздүн маселеси жазабыз. Мынакей кирдик, туура эле териптирмин. Эми жогору жакты караңыздар. Создать заявку деген турат. Ушул создать заявканы басабыз. Анан бул жерде көрдүңүздөр, клиентский портал деген бар бул жерде. Биз эгерде өзүбүздүн личныйларды оңдой турган болсок, клиентский порталга жазабыз. Жок, эгерде эме боюнча болсо, заказыңыздар келбей атса, же заказдарды возврат кылыш керек болсо, логистикага жазасыздар. Эгер акчаңыздар түшпөй аткан болсо, комиссионный боюнча маселелер чечиш керек болсо, бухгалтерияны басасыздар. Азыр мен клиентский сервиске жазамын дагы, тип обращения деген бар. Ушул жерден мен табамын изменение данных, аннулирование участияны жасашым керек. Мен өзүмдүн эски айдимди жок кылышым керек. 256 44 323. Эмне үчүн жок кылып атам? Бир себептер болуш керек. Балким сиз ал ветка менен иштеп жатканда, ал адамыңыз, ал веткаңыз иштебей калды, же бир спонсоруңуз менен келише албай калдыңыз. Такыр ушундай бир крайний случайларда гана колдонушуңуз керек. Болбосо аннулирование участияны колдоно бербеш керек. Мынакей обязательно полеге айдибизди жаздык. Эми бул жагына өтсөңүздөр тема болот. Аннулирование участия дегенге участие деп туруп, анан ылдый жагына өзүңөрдүн темаңарды жаза бересиңер. Добрый вечер. Эле бул кыргыз сайт болгон үчүн кыргызча деле жазсаңыздар болот. Эгерде биз туура эмес катталып калсак, эки жолу катталып калган болсок, ошол бирөөсүн өчүрүш керек болсо ушинтип жазабыз да. Анан дайым эле болот экен деп эле тигил жактан бул жакка, бул жактан ал жакка өтүрсөңүздөр, клиентский портал деле кабыл ала бербейт. Бир гана жол почтаны кабыл алат. Припис файл дегенде биз өзүбүздүн личный кабинетибиздин файлын бул жерге тиркеп койсок дагы болот. Отправить кылабыз дагы. Кетиребиз. Прикреплена заявка дегенди кетиребиз дагы. Карайбыз. Көрдүңүздөрбү? Мына биздин заявкабыз кетти. Эми жоопту өзүбүздүн почтабыздан күтөбүз. Яндекс менен ушул ссылкага, клиентский порталга кире турган болсок, кардарлар бөлүмүнө мына ушундай домашний экраныңызга коюп алыңыз, добавить деген сунуш түшөт сизге. Ушуну добавить кылып койсоңуздар ылдый жагындагы, анда сиздин домашний экраныңызга дайыма ошол жерге туруп калат да. Мына атайын өзүнчө приложенияси жок, ушул гана ссылканы коюп берет телефонуңуздун экранына. Дайым ушул жерден түз эле кирип кетсеңиз болот.